Капиталга инвестициялардын үлүшүн 50%га жеткирүүнү пландап жатабыз. Өзгөчө шаңдуу маанай өкүм сүргөн бүгүнкү иш-чарага Тоңдогу жер үй айылынын тургундары зор толкундануу менен катышты. Анткени өлкө башчы аралыктан Дубан аймагы боюнча эле 13 социалдык объектилердин жана 2 өндүрүштүк ишкананын ачылыш салтанатын өткөрдү. Алардын катарында жер үй айылынын жаңы билим берүү мекемеси да бар. Элеттиктер көптөн күткөн күн келди. Айылдагы мектеп 1972 жылы курулуп, эскилиги жетип, авариялык абалга кептелген. Мындай шартта окуучулар 2 нөмөт менен билим алып келишти. Класстар жетишсиз болчу. Класстар жетишсиз болуп, парталарга үстөн отуруп калган убактар болуп калган. Электр чубалгылары, зымдары дагы кооптуу болуп калган, эскилиги жетип, замкайт этип кеткенге коркунучтар бар болчу. Канча деген мектептер курулду, садиктер курулуп атат. Ушунун баарын бөлүп, каражатын бөлүп аткан, карап аткан азыркы өлкө жетекчилигине айрыкча ыраазычылык билдирип кетебиз. Айыл тургундарынын атынан элибизди эле жетине албай сүйүнүп, элдин кубанычы чоң. Жаркыраган жаңы мектеп сапаттуу курулуп, бардык шарттар менен камсыздалган. Курулушка республикалык бюджеттен 93 миллион сом каражат жумшалыптыр. Жаңы имарат 8 класстык бөлмөдөн туруп, спорт залы жана ашканасы талапка ылайык жабдылды. Азыркы талапка ылайык болгон эң сонун мектеп ачылды. Бул жерде бул мектеп 150 орундуу, бул мектепте 20 мугалим эмгектенет. Ушул мектебибиз аябай сүйүнүчтө, кубанычта болуп атабыз. Эли, ата-энелер ак жолтой мектеп болсун, мыкты окуучулар уядан учсун. Жалпы курулуш иштери жакшы сапаттуу бүттү. Мындан кийин ушул 2026 жылдан окуучулардан баштап жаңы мектепте балдар билим алышып улантат. Мен сыймык таанып атам, ушу бүгүн атам намында мектеп жаңыланып, жаңы ачылып атканына чоң кубанычтабыз. Мен каалаган тилегим ушул мектептен балдары биз сыймыктаган жаш балдардан чыксын, улардын кыздары өнүгүп өссүн. Ошентип Ысык Көл облусунда заман талабына жооп берген дагы бир жаңы мектеп пайдаланууга берилип, балдардын билим алуусуна кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Айта кетсек, Тоң району боюнча жалпы 27 мектеп бар болсо, алардын өкөндө учурда курулуш иштери жүрүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району.